Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун тургундары жана меймандары. Жалпыңыздарды учурдагы кырдаалга байланыштуу Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры аралыктан улуу жеңиштин майрамы менен теле аркылуу куттуктамакчы. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен Талас жергесинин тургундары. Баарыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Болгон максат өзүн эмес өлкө сакташ, кармаш менен канды төгүш кайра качпас, аяламды алтайланып чыккан менен силерге тең эл эрлерин эч ким таппас. Опасыз күн, эстен чыкпа, эстен кетпес. От курагы отко айланган о мекендеш. Бул дүйнөдө бар болор, бирок дагы баатыр болбос өзүңөргө чендер теңдеш. 1945 жылдын 9 майына чейин согуштун жалыны каптабаган үй бүлө анда калган эмес. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу күндөрдү басып өттү. Дал ошол оор жылдары Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Улуу ата мекендик согушка биздин өлкөбүздөн 360 миңден ашык эр азаматтарыбыз согуш талаасын кечип, фашисттик баскынчылар менен кашык каны калганча салгылашып, улуу жеңиштин келишине өзлөрүнүн канын жанын беришкен. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Данк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Алардын арасында Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Түлөбердиев, Асанбек Оторбаев сыяктуу кыргыз элинин эр азаматтары, эр жүрөк баатырлары бар болчу. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин ашыгы Гүл Асалдын Чолпонбайга жазган каты. Көркөм окуган театрыбыздын актрисасы Сарымсакова Роза. Ашыгым Чолпонбай, уу сүйүүгө канбай, жаштыктын жалындоо күндөрүн көрбөстөн кетип бара жатасың. Жазган катыңа өткөн жыл эле жооп берүүм керек эле. Ушул күнгө чейин жооп бербей келүүмө себеп турмушка чыгууга жеңил карабай, терең кара. Айлап, жылдап сынасаң да, ойлосоң да эрксен де. Экөөбүз абдан сынашып, анан турмуш куралы деген сөзүң болду. Бирок ошончодон ошонча жүрүп, тайгак кечи тар жолдо бир барак кагазды колуңа кармата койгонума таарынба. Кечиргин, ашыгым. Бул кат 4 күн мурун жазылса да, ыгын таап бере албай жүрдүм. Эми аскерге кетип бара жатасың. Эр азамат эл үчүн туулат. Элге кыйын иш түшсө, эл үчүн белин буунат. Баргын сүйгөнүм. Элиң үчүн ыйык милдетиңди аткарып кел. Аман эсен жеңиш менен кайтканыңда алдыңан гүл көтөрүп чыгармын. Ата-энең карап турса да, уялбай кучактап бетиңен өбөрмүн. Азыр сага деген белегим кирсиз таза сүйүү. Ушул белегиме жүрөгүңдүн терең жеринен орун бер. Сага деген мухабатты кирсиз таза сактоого ант кылам. Каргыш аткыр согуш канча убакыт созулаары белгисиз. Сенсиз мен көргөн күнүм кандай болот? Бирок чыдайм, күтөм, жалгыз сени күтөм, ишен мага. Сен да мухабатка кара санап кастык кылба. Мага тике кат жазба, энең аркылуу жаз. Ал киши экөөбүздүн мухабатыбызга кара санабас. Мен сага жазам, сен жазбай эле кой. Таарынбайм ашыгым. Баатыр өлүмдү билбейт, коркок өмүрдү билбейт. Баатыр бол, сүйгөн селкиң кубансын. Кош, сүйгөнүң Гүл Асал.
ушул окулган кат Чолпонбай Төлөбердиевге арналган мемориалдык музейинде азыркы күнгө чейин сакталып турат. Сөзөөнү Кенжеогул Мендибайровго таандык Аталар аман келсе экен аттуу чыгармасын театрдын чыгармачылык жааматынын аткаруусунда кабыл алып коңуздар. Мына сиздер көргөн чыгарма
Чыңгыз Айтматовдун эрте жазда келген турналар чыгармасынын негизинде коюлган Үмүттүн турналары спектаклинен алынган. Анатай Өмүрканов Чолпонбайга, көркөм окуган театрдын актёру Шатманов Муса. Чолпонбай, Чолпонбайым жан курдашым. Ок тиет, башыңды кат, жашын. Сен эмне колуктуңга кучак жазбай, муп-муздак пулеметко кучак жаздың. Ок тешкен жүрөгүңө ойноп шамал, дарман жок, желмогузга жетип барар. Куладың апакеме, мекениме, кадалчу окту төшүм тосуп калар. Өлбөчү, Чолпонбайым, көзүңдү аччы. Өлбөчү, кирпигиңди кыймылдатчы. Жүрөктө шыгыраган огуң менен калчылдап качкан жоону кайратчы. Сен өлсөң, сокур согуш бир өлчүдөй. Сен өлсөң, мынтык оозу бүт өлчүдөй. Сен өлсөң, тийген огуң чыгарылбастан, дүйнөдө атылчу ок түгөнчүдөй. Кеттиңби? Кетсең дагы күйүп жанам. Согуштан жүрөсүңбү сурак алып, кайрадан октор ташка атылаарда, кайрадан төшүн тосуп тура калып. Жег окус көрдөн чыкса болуп дайра, согуш ок каптайбы деп жерди кайра. Чыгарбай жүрөгүңдөн жатасыңбы, карышып жылдан жылга, айдан айга. Асанбек Оторбаев 1943 жылы январда
18 жаш курагында фронтко кеткен. Согуш жылдарында сиңирген күжүрмөн эмгеги үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен жана Эрдик медалы менен сыйланган. 1945 жылы 10 апрелде Асанбек Оторбаевке Советтер Союзу баатыры деген наам өлгөндөн кийин берилген. Мына ушул кан кечкен улуу согушка канча деген аталарыбыз, агаларыбыз аттанып, бирок кайтпай калган. Бексултан Жакиев, атанын тагдыры. Тумар Олжобаевдин окуусунда угуңуздар. Болотбегим, эмне карайсың? Түйүп көз айырбай карайсың. Мени сагындың. Дагы сен аябай сагындың, кулунум. Кеч келе илинип тура бересиң, кулунум. Комусуңду колго алып, ырдап берсең болот. Үнүңдү сагындым. Кыял жоругуңду сагындым. Унчукпайсың. Унчукпайсың. Эгем. Атаке, мен да сагындым. Бирок көп эле мукана бергечи. Кадимки кайратың кана. Согушка кеткен жеке эле мен билем ата. Ага окшогон балдардын далайы кетпеди беле. Кана. Ошолордун канчасы кайра кайрылып айылга кайтып барды. 3 баласын согушка жөнөтүп, эринен айрылган. Толгон айдай болгон энелерибиз аз эмес го. Бирок ичим ачып жатпайбы Болотбек. Согуштун азап тозогун тартып, колу бутумду окко жолдуруп ийсең деле мейли эле. Жеңишпегиңди жетимсиретпей, өзүң тирүү келсең арманым жок эле Болотбегим. Кулунум. Ата, неберем менен келиним кетип калды деп көп эле кайгыра бербе. Зуурага түшүнөм. Бирок жеңишпек келет. Сөзсүз келет. Кыргызда туулуп өскөн жерине, айылына, эл журтуна келет. Ата, күтүңүз. Болотбегим, sen келесиң, распы? Sen келүүгө тийишсиң. Мен сени күтөм. Sen келгенче өлбөй тирүү жүрө берем. Күтөм сени. Сүйүнчү угуңуз келди. О, Кудай! Болотбегим, мен сенин тирүү экениңге ишенгем. Жекинтай. Алдыңа кетейин. Жекиним мен, Жекинтай. Атам бөөдө сарсана болгон экен деп, санаң тынган эмес экен го, кулун. Качып жүрө бердиңби? Жок, качпай эле келдим. Алдыңа кетейин. Апаң кантип жиберди? Апам өзү бар деди. Көңүлүм бөөдө чөкпөсүн деди. Суурашуусу бар дедиби? А өзүңчү? Өзүм да барам дедим. Өзүңдөн тегереней, өзүңдөн айланай. Алдыңа кетейин. Ушу силер согуш деген баланы укпасаңар экен, согуш деген аламатты көрбөсөңөр экен. Ушул ылайым акыркы согуш болсо экен. Мындан ары ата энесинин көзүн
göz yaşın mөгдөtkөн soğuş bolbosa ken. Ilayım, oğlunun yüzün görmey, oğluna kusa olup, gözünün yaşın tökkön. Çalkız atan em bolayım. Согушта тыл жеңди деген улуу сөз бекеринен айтылбаса керек. Тылдын эмгекчилери согуштун биринчи күндөрүнөн тартып эле согуш үчүн өзүлөрүнүн болгон күчтөрүн аябастан эмгектенүүгө түшкөн. Айыл чарбасынын түйшүгү бүт бойдон аялдардын, балдардын, кары-картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Алар күндүр-түндүр фронт үчүн эмгектенишкен. Республиканын даярдоочу пункттарында эгиндин ар бир тоннасы фашисттердин лагерине ташталган снаряд деген девиз менен эгин тынымсыз даярдалып турган. Согуш жылдарында кыргыздардын айыл эмгекчилери оор кыйынчылыктарга карабастан фронттогу жоокерлердин азык-түлүк, курал-жарак менен камсыз кылууда күн түн дебей мекен үчүн, фронт үчүн ак эмгегин алтындай өмүрлөрүн арнашкан. Ушундай улуу майрамды бизге тартуулаган эр жүрөк баатыр аталарыбыз, кайраттуу энелерибизге түбөлүк таазим кылабыз. Апаке, аксы түндөн айланайын апаке. Сенин кандай адам экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, күчүңө ишенип жазып отурам, апа. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм, апа. Бир сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм. Душмандын талуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Бул менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, мен бир апа десем да кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес, бул жөн эле жанкештилик эмес. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мени жоктобо, апа. Менин артымда туя калган жок дебе. Мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын аалаган үнү, ошол мен. Бой жеткен кыздардын жодураган көздөрү, ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин, ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн биринчи А тамгасы, ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баарын мен деп билип жүргүн, апа. Ыйлаба, апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, кош түбөлүккө, кош, карааныңдан кагылайын алатоо, кош. Тоолор, томсорбочу аларга, кезегинде тоодо эрдик көрсөткөн, мел-милдеген мекен барда алар бар, менде, сенде жашап келет өлбөстөн. Саманчынын жолу, Толгонайдын монологу. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, театрыбыздын актрисасы Алмагүл Алсейтованын көркөм окуусунда чогуу көрөлү. Амансың бұ құтты талам, жерене,
Бүгін менің сыйынуу күнім. Бу сапарда жалғыз келдім. Аға еш нәрсе деп айта албадым. Кудуретим жетпеді. Болгон чындыкты балага түшүндүрүш үчүн мен ага жаланган анын тагдыры эмес, бүт замандын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, өзүм жөнүндө, баарыбызды бир түйүнгө байлап, камырдай жууруп салган жашообуз жөнүндө айтып беришибиз керек. О Теңирим, биздин күйөөлөрүбүз, уулдарыбыз согуштан курман болгондо тоо ураса болбойбу да, көл толкуса болбойбу? Эгер согуш болбогондо, алар эмне деген эгин өстүрүп, канча кырман бастырып, канча кишилердин энчисине эмгегин арнайт эле. Айтчы чыныңды, Теңирим. Айтчы. Адамдар тынчтыкта жашай албайбы? О жер! Бизди көтөрүп жаткан жер, асман! Силер бизге бакыт таалай бербесеңер, эмнеге жери болуп орнойсуң да, көк болуп тирелесиң? Биз эмнеге бул дүйнөгө жашоого жаралабыз? Айтчы, айткылачы. Кай заманда, кайсыл эне өз баласын бир көрүүгө зар болуп, көзүнүн кам чыгарып, кыйкырыгы таш жарып жол тосту эле. Эмесе ошол жол караган эненин эң акыркысы мен болоюн. Ылайым, ылайым мен сыяктуу темир жолду кучактап зар какшаган пенде болбосун. Ооба, бүгүн менин сыйынуу күнүм. Бүгүн менин Субанкулду, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманды эскерген күн. Мен аларды өлөр өлгөнчө унутпаймын. Кези келгенде Жанболотко айтып түшүндүрүп берем. Эси болсо түшүнөр. А башкаларчы? Күн астында жашаган бардык адамзатка кантип айтам? Кимисине жеткирем? Аларга айтар сөзүм, айтар кебим бар. Эй асманда жаркыраган күн, нуруңду төгүп сен айткын. Эй сапар тарткан булут, нөшөрлөнө төгүлүп ар бир тамчың менен сен айт. Жер, асман, сен айткын. Can boğurdur cer. Аттанған, туылған жер үшін, аттанған, құтман ел үшін. Gül koyup eskeri lava, ulunar joker el üçün. Estelik canına gelip eneleri lavağla, ulunar dir bizmenin sizin navağına. Can berip kandı karmaştan, kaytkan jok
кайра батыштан. Эстели болду эми алар, түбөлүк отту чагышкан. Эстели жанына келип, энелер ыйлабагыла, улуңар тири турбайгы, сезимди кыйнабагыла. Тосушуп таңды атардан, узатып күндү батардан. Түбөлүк кири турушат, улуңар биздин катарда. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагыла, улуңар бир биз менен, сезимди кыйнабагыла. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагыла, улуңар бир биз менен, сезимди кыйнабагыла. Улуңар бир биз менен, сезимди кыйнабагыла. Эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн, келечек урпактар үчүн жасаган эрдиктериңиздер эч качан унутулбайт. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Биз сиздер менен мактанабыз. Сиздер биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө жашайсыздар. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун баатырлары жана катышуучулары. Сиздерге түбөлүк таазим.